Ассаламу алейкум, урматтуу Муз ТВ YouTube каналыбыздын катталуучулары. Бүгүн 11 январь 2021 жыл. Медет Саяпкердин өзгөндөгү биринчи точкасына келип калдык туугандар. Өткөндө Бишкектен экинчи точкасын тартып бергенбиз. Медет аке, ассаламу алейкум. Ден соолугуңуз жакшыбы аке? Кандай сен? Микрофонду кадап алыңыз. Иштериңиз болтабы? Иштериңиз жакшыбы аке? Аллага шүгүр, жакшы. Ден соолуктарыңыз? Алхамдулилlah. Бишкектен келип калдыңыз? Ya geldik, geçe geldik. Жакшы аман эсен барып келип алдыңызбы? Аллага шүгүр, Ал жакшы. жактагы жумуштарыңыз кандай болуп атат? Аллага шүгүр, кече жумуштарыбыз ал жактагы 10 аттан 8 ат сатылды. Азыр 2 дагы келечат. Алла насип кылса 3-чү номер менен 10-чу номердеги эм келечат да, клиенттерчи. А 8-и сатылды, алынып кетти баары. 8-ин канча күндө сатып бердиңиз? Ошону чыгарганыңызга 6 күн болду өзү, Bir sutка, грубо 2 сутка болду. Доставкабыз менен 2 сутка болду да. Доставкалар мененби? Анда шаардын ичи доставка болду же башка мамлекеттерге? Мамлекетке, Өзбекстанга кетти, бирөө Өзгүнгө келди, бирөө Нокатка кетти, Көлгө кетти, Таласка да кетти. Казакстан тарапкачы? Казакстан тарапка бунусунда кетпеди. Казакстан тарапкачы жетишпей калды көбүчө. Жетишпей калыштыбы? Жакшыларын алганга? Билбейм кандай Негизи болот. баары эле жакшы болчу негизинен. Аллага шүгүр, жакшы баардыгы. Эми кийинки немеңиз кайсы күнгө пландап атасыз? Азыр бул неделе бул жакта болбосо, наркы неделяга иншалла. Неделяга Доставка болуп калат да. Ака, эми бүгүнкү чыгарылыш боюнча бир айта кетсеңиз, бүгүн кайсы аттар, канча ат чыгат, ошо боюнча бир сүйлөңчү. Бүгүнкүдөн бир полторашка, өзү 6-3 чыгат, же 2 полторашка 4 кунан чыгат. 4 кунан чыгат. Ошондо 6 баш экен, 6 баш чыгат. Кудай кааласа. Анда тартып көргөзүп берип баштайлы. Баштайлы. Баардыгын мүнөздөмөсүн сиз өзүңүз берсеңиз, Макул. Анда кеттик туугандар. Мынакей туугандар. Анда Медет ака биринчи номерде баштай берели, Бул тай боюнча бир мүнөздөмөсүн айтып кете бербейсизби? Кандай тай? Бул өзү азыр 2 жашта, жазга 3 жаш болот. Кунан экен да азыр, Азыр кунан. Бул породасы менен биздин новый кыргызский порода да. Жаңы кыргыз породасы. Ооба. Мына жашы боюнча жазга 3 жаш болот, биразга бышты болот да. Так. Жазга бышты болот. Мынакей. 2 айдан бышат экен да. Мына 2 тиши сүргөн, мына 2 тиштен сүрүп чыгат да жазга барыпчы. 4 тишинчи. 3 жаш болот, азыр түшүрүп койгон. Анан өткөндөн кийин күзгө барып туруп чекедеги 2 тишин түшөт. Ошондо бышат. Уже 2 айдан кийин эми 2 айдан 3 жаш болот да. Бул эмне күлүктүгү, тарбиясы жакшы болуп калган азырчы. Азыр буну чабып көрөбүзбү? Ооба, чабып көрөт. Чабып көрөлү, Бир кой берчи. Кой берчи. Бою канча чыгат ака? Бою 1.55. 1.55 сантиметр. 1.55 сантиметр чыгат. Эми бул жака чап. Өткөрө бер. Новокыргызский. Жылкысынан экен туугандар. Таза. Мындай жаңы кыргыз породасы менен Эми карабайырдын айырмасы бар. айырмасы новый кыргыз порода деген эми ар жылкыларды аргындашылып калган жылкы да бул эми. Биздечи эми. Негизи алганда кара байыр эмес. Эми кара байыр деп биздин эскиден айтылган жылкылар да. Бул ага эмне болбойт. Дал келбейт. Бул кошумчасы бар да. Мына чистокровный эмне неси аябай эмне болгон. Ат просто азыр арыгыраак, көбүрөөк мингенге эмне кылып койду. Мен көбүн айтам го. Кунан малында көбүрөөк мингиле депчи. Ошо уратыш керек да. Мына бастырып павроттан кылып койгон. Эми баасын айта бериңиз. Баасы канча деп атасыз? Баасынбы? Баасын 90 миңге койдук. 90 миң сом. Болор жер 90 миңге беребиз. Болор жер 90 миң. Ооба. Эми болбойбу? Эми кемин дагы көрөбүз эми жол сураса болот. Мынакей тургундар. 90 миң сомго коюлуп тур. Мен дайым айтам го, арзан алганды арзан коебуз, кымбат алганды арзан коебуз. ооба, кымбат алганды кымбатыраак коебуз. Ошо баасына жараша коюп атам да азыр. Баасына жараша коюп атасыз? Ооба. Туура айтасыз. Элге дагы караш керек кичине. Ооба, эми мүмкүн болушунча арзан алганга аракет кылабыз да биз. Турусын айтасыз. Главный путу голу бардык жери Таза болуш керек. Таза, анан пейлери, мына пейли аябай жаман пейли жок да. Азыр алып бул мисалы, например, бул ел эмне болсо, көккө чыккан болсо, бул дагы чоңойт. Бул жаңасы 2 асыга чейин чоңойт да жылкычы. 5 жашка чейин. Сантиметрге чейин жетиши мүмкүн. Бул эми азыр 55 тас, 55 не, 1.60дан жогору дейли мисалы болушу. 1.60 чоң эсептелинет да негизи. Негизи улакка чапкан мүчөсү жакшы болсо 1.60, 1.65 чоң улакка кеңири жарайт да. Мүчөсү келишсечи. Кысылып калбайт.
Анан главный негизи аттын буту кол таза болуш керек. Анан курчтугу эмнелерин карасаң, мына башын эле карасаң, өзүнөн чоң болуп турбайбы баш жаныбар. Анан ошого жараша чоң болот, мына кулак нелери. Бул камыш кулак деп айтса болобу буну? Жок, камышка айтылган болбойт. Болбойбу. 4 мүчөлүү десе болобу? 4 мүчөлүү десе болот. Десе болот. Просто көбүрөөк минген кезде кынжыя түшкөн да. Азыр көбүрөөк мени үйрөтүп коюшту да балдарчы. Такасы бар экен. Ооба, так кактырган, так какпаса, так какпаса эмне болот да жаныбар. Кыйналат. Анда экинчиге өтө берели таксыр, а? Макул, Экинчини көрөлү. Келгиле туугандар, экинчи номердеги атты өтөлү, экинчи номердеги атты Медет ака өзү мүнөздөмөсүн айта берсеңиз таксыр. Бул полторашка. 1,5 жаш. Энеси Владимирский, атасы Орловскийди. Медет ушул жерде бир сөз бар да. Полторашка деп койсок болобу, 1,5 жаш деп айтсак болобу же? Болот. Кызчасын айтканда жабагы деп сүйлөсөк болобу? Кандай сизче? Жабагы деп өзү негизи 1 жашка чейин айтылат. Жабагы 1 жаш Деп айтылат. Эми ар жерде ар кандай айтылат да. Мисалы, например, мына ноокаттан нары атын жаш айтылат. Жаш деп, Жылын айтылат 5 да. жаш, 6 жаш. Анан эмнеде Өзбекстанда, Тажикстанда жыл айтылат. Мына Казакстан, түндүктө биздин мына ош тараптарда жаш эмне биринчи кулун туулган жылы кулун болот. 1 жашка чыкканда калтатай болот. 2 жашта кунан, 3 жашта бышты. Анан 4 жашта жаңа сый болуп айтылат. 5 жашта эки асый болуп, асый айтылып кете берет да. Бизде ушундай. Бизде ушундай. Бизде ушундай айтылат. Мына Каракулжа тарапта, может, бирок мына райондан көп нерсе башкача айтылгандар бар да. Ошондо бир баардыгын бириктирип биз 1,5 жаш деп коёр экенбиз анда. 1,5 жаш. Мына Бул болуш үчүн, булар өзү мына Россиядагылар өзү негизи июлдарда туулат да, көбүнчө июл, августтардачы. Себеби ысык ошол моментке болот, көбүнчө ошондой болот. Анан биздин али айтылуу боюнча бизде апрель, майда кулдун бээлери тууп өтөт да. А биздикине чамалап көбү жок, мынада манча жаш дей беришет да. А бирок Россияда кышында да туулуп берет. Кышында да туулгандар бар. Ал жакта колго кармап не кылышат да. Бизде деген бир темпке өткөнбүз, жаза тууш керек, жайда жайлоого чыгыш керек. Ошол малга коюлат да. Эми ал жакта кымыздын сезону болбогон үчүн ошондой кылат да. Ооба, биз эми жазында жайлоого айдайбыз да, ушул бир программага өтүп алган да биздечи. Туура айтасыз, ушул жерде туура айттыңыз. Программа өтүп алган. Жазда тууш керек, жайлоого айдаш керек. Анан ошол жака үйрө коюш керек. Ушундай айтылат да. А бул болсо өзү негизи юлский нелер. Юлский. Полторашка атабыз. Жазга эми бизде негиз боюнча жазга 2 жашта бул Владимир менен, Владимирский порода менен Орловский порода аргындашылган да. Владимирский Орловский, аргындашылган бул. Бунун бою чоңураак окшойт. Бунун бою чоңураак. Bunun boyu 1,55'ten büyük tıklat da. Bir bastırıp görünüş. Bastırıp. Bakalım. Görgözeli. Bastırıyorum. Çünkü bu yangın ne oldu da azı oldu da. Azı değil. Ne? Oldu. Ebi basını aytı öğrenişi. Basını 130 bin koyduk. 130 bin son. Ova. 130 bin son kemi var. Анда месе бул кайды көрүңүздөр жаккан болсо, сондар Медет акенин номери алдыда турат. Чалып байланышсаңыздар болот. Тишин көргөзөбү? Тишин көргөзөт. Тишин көрүп коелу. Болду. Бул экинчи номер болду аке, Gel Samat. Келгиле туугандар, 3-чү номердеги бул өзгөчө пародадагы жылкы экен. Bunun parodası kандай eкен? Бул Донецкий данчак порода. Тазасынан мı? Тазасынан. Мына золотой светтен да. Бул бирок азо. Зорго байлап, эмиң менен байлап кичине эмне кылдык. Минилген эмес бе? Жок, бул азо. 2 жашар, жазга 3 жашар. Бул кунан болсо бою бийик окшойт, а? Ооба, бийик, эми бул неде? 1.60-тан жогорубу? Эми 1.60 деп кое береличи. 1.60. 1.60 деп кое берели. Эми бул дагы чоңоет да. Жазга 3 жаш. Так. Так. Азо, эми нокто салынды бугачы. Мына карасаң, аябай үжөр жылкына баштарынан бери удуруп. Бул жаңы келди да. Россияданчы. Келгенде канча болду? Келген аз эле болду. Az эле болду. Мен бир айландырып тартып көрөйүнчү. Ооба. Мына кетоңдар, бир айландырып силерге тартып көргөзүп берейин дагы. Анан бул Донский данчак породасындагы жылкынын баасын айталы. Баасы канча деп атат экенин сурайлы. Медет аке, баасын канча деп атасыз? Данчак таза, золотой светти да. Баасын 200 миң деп атабыз. 200 миң сом. Азыр мында жалын көргөзүп койбойлубу, а? Мына жалын көргөзүп койбойбу? Жалынын суюктугун берип
жалдын суюктугун сиздерге бир көргөзөлү. Мынакей. Бул жакта карасаңыз. Мынакей туугандар. Данчак пародасындагы жылкы. Бул 3-чү номерге коюп 200 000 сомго бааланып тур. Буту кол таза экен. Буту кол таза дейт. Эгерде жабып калган болсо, чалып байланышыңыздар туугандар. Бул 3-чү номердеги ат болду. О, жаныбар туугандар, мынакей караңыздар. Бул 4-чү номердеги атты. Өңү дагы өзгөчө түстөгү ат экен бул дагы. Азыр бул ат боюнча бир сыйра маалыматты алалы. Ака, бул ат боюнча айтыңызчы. Бул ат боюнча айтканда бул полторашка. Полторашка. Жазга жазга 2 жаш болот, жазга кунан болот. 1,5 жашта экен. 1,5 жашта. Бул Орлов менен Ганновер аркындашылган да. Орлов, Ганновер. Так. Bunun boyu 1,65'ten жогору окшойт. Az 1,65 dem kemi. 1,65 чыгып. 5 полторашка да булар эми. Бул минги дагы эмес. Жок, минги эмес. Ганновер менен Орловский жылкынын аргын экен. Так. Караңыздар турганда. Так. Басын канча дедиңиз? 230 000 койдук. 230 000 сом. Ооба. Караңыздар турганда 230 000 сом ушул ат коюлду. Калтата экен. Тишин көргөзбөйбү? Көргөзөт, эмне көргөзбөйт? Көргөзөйүн. Көргөзүп коюңчу. Элдерге маалым болсун, кандай тишин көрүп жашын айтам деген биздин көрүүчүлөргө маалым болсун туугандар. Так. Бою ham жетпей калат. Ма немени бере бериң. Жылбырт. Тишинен бузуп баштай элек алечи. Тишинде бузулу экен, а? Жок, бузулу 2 жашка барган бузуп баштайт. 2 жашка барып бузат. Ооба. 200 канча дедиңиз? 230 000. 230 000 сом. Мынакей туугандар, көрүңүздөр. 230 000 сомго бааланды. Алдыда бир сыра айландырып тартып мен көргөзүп берейин туугандар. Кимге жаккан болсо чалып сүйлөшүп алсаңыздар болот. Мынакей айландырып тартайын баарын. Өзүңүздөр келсеңиздер дагы бул ат сиздерге жагат деп ойлойм. Себеби сыны аябай сонун. Bunun öңü кандай деп койсо болот? Темиркөк, а? Так. Темиркөк түстөгү. Ганновер, Орлов. Жылкысынын аргыны. Мынакей туугандар, бул 4-чү номер болду аке. 4-чү номердеги атты сиздерге тартып көргөзүп бердик. Такасы жок. Анда кийинки атка өтөлү, кийинки атты баштайлы. Аке, бунун башы не мынча чоң го бунун, а? Эми бул жаш нерселер уже башына жараша өсөт да. Башына кулагынын чоңдугу ошого жараша чоң жылкы болот. Анан куш да болот. Өзү негизи мына башы чоң баш аттар кандай болот? Ушул башы как да, куш аттар болот да буларчы. Чоң баш болсо, а? Чоң баш анан мына башынын кактыгын карасаң эт эмес. Как деген кандай? Жабышып Эти жок да. Эти жок. Кудай каласа. Бул ат боюнча толук маалыматты алдык сиздерге. Көргөзүп бердик достор. Анда кийинки аттарга өтөлүк. Келгиле туугандар, 5-чи номердеги атка кезек келип жетип калды. 5-чи номердеги бул жалтыраган жерде 5 кашка экен таксыр, а? 5 кашка болот. 5 кашка. Бул боюнча маалымат айта берсеңиз, мүнөздөмөнү бере берсеңиз, кандай ат? Бул боюнча бул 2 жаш. 2 жаш. 2 жаш кунан. Бою 1,65. 1,65 чыгат. Кеңири 1,60дан бийигирээк чыгат булчу. Чоңдугун кара. Анан бунун негизи аргындашын айта албайбыз. Неге? Себеби буга не десең, Владимир жок. Анан ичке туяк десең, алынысы жок. Мисалы Данчага аралашкан десеңчи. Данчага аралашкан деген да? Бул сиздин акылыңыз жетишинче кандай болду бул? Акылым жетишинче Орлов бар да. Орлов бар, а? Орлов бар булдачы. Анан себеп туягын калыңдыгы болуп атпайбы? Бирок жаңы минилди булчу. Жаңы үйрөтүлдү. Бул 1,65ден бийик мыналы. Анан ошол аз жаңы минди үйрөтүп алган адам көрдүңөр кандай ат болот иншалла. Ма тегеретип деле көргөзгүл жабыр. Айландырып сиздерге тартып көргөзүп берейин. Бул ат боюнча толук маалыматты медет сайыпкер өзү айтты. Аттын сынын бул жерден да өзүңүздөр көрүп турасыздар туугандар. Бул ат канча чоңоюшу мүмкүн дагы? Аке. Жок дегенде бир карыш чоңойт да. Бир карыш. 20 сантиметр болду. Ошондо бир 20 сантиметр эмес, 15 сантиметр, 10 сантиметр чоңойгондо 1,75. 1,75, а? 10 сантиметр ушунча болот. Ооба. Бир бастырып койчу. Мынакей туугандар. Бул жаңы гана үйрөнүп турду, а? Ошондо Орловский менен эмненин аргыны таксыр? Орлов менен
Владимир бар жоқ па? Владимир жок бул да. Владимир жоқ, а? Владимир жок. Аттың Эми сыны может Владимирлердин чоңдору элешип калышы чоңдор мүмкүн. элешип калышы мүмкүн, а? Азыр элге бирдеке айтышты эле кыйын да. Бир тишин көргөзүп коюңуз. Тишин көргөзүңүз бул ат боюнча. Мына кетиңдер. Кунандан ошондо быштык өтүп атат, А? Кунандан Кунандан быштыгы. июль айларга барып, Июль көрдүңбү? барып. Даже баштай элек да булчу. Баштай элек экен. Тишин сүргөндүчү. Эми баасын айта бериңиз. Басын. Басын бул деле жөндөй эле койду. Эми жөндөй деген может кимге бирөөгө ороп калышы мүмкүн. 250 миң койдук. 250 миң сом. Эми өзүнө жараша бага ойлоп атат, туурабы? Эми алганга жараша Алганга аз-маз жараша чайпыл бага. коюп койтабыз. Быйылкы жылы, былтыркы жылга салыштырмалуу аттын баасы кандай? Бас көтөрүлдү. Көтөрүлүп кетти. Көтөрүлүп кетти. Неден улам көтөрүлдү дейсиз? Билбейм эми кандай. Мына жолдон келиши кыйын болуп атат да. Чек аралар жабык дейсиз. Мурун мисалы 10-15 миңден келсе жылкылар азыр алдан кымбат келип атат. Ошого жараша көтөрүлүп кетти да. Ошо. 5-чи номердеги бул 5 болду. 5 болду. Анда 6-чыга өтөлү. Макул, 6-чыны тарта берели. макул. Биз менен чоо болуп туруңуз атырлар. 6-чы номердагы азыр келейин деп калды туугандар. Кегиле туугандар, 6-чы номердеги бул атты чаап көрөйлү деп туура көрдүк туугандар. Бул ат боюнча Медет аке өзүңүз айта берсеңиз таксыр. Бул ат боюнча мүнөздөмөнү бере берсеңиз. Бул ат аябай чоң ат көрүнүп атат Замир. Чоң ат экен да, ошон үчүн. Бул жашы боюнча 2 жаш. Кунан бул? Жазга бышты. Мүчөсүн карачы жаныбардын. Бою 1.65. 1.65 чыгып калат, а? Качан үйрөндү бул ат? Бул ат кыйла үйрөтүп калды булчу. Жанына туруңузчу жанына. 1.65 да бийиктик. Мына кетиңер, 1.65 сантиметр чыгат экен. Бул болгону кунан экен туугандар. Замир. Мында мисалы 1.60, 1.65 айтып койгонум. Кент келгенде 2-3 сантиметр бийик болсо жакшы да. Келген адам. Андан бийик болушу мүмкүнбү мына азыр ошондо? Ооба, бийик да болот. 1.67 чыгып калат ошондо мындай 2 сантиметр айтканыңызда. 1.65 тегере деп койсок болот да. А бирок бул кунан да. Бул дагы канча чоңойот? Бул торунун породасы кандай экен? Пародасын көрөсүң го, мына не тараптачы айтып. Бул да Россиядан ошондо? Россиядан Российский. Бирок аркан буттан кеңирлигин карасаң, Чаткаягы, чаткаягын карачы. азыр бир басканда мен бир көргөзүп коеюн, ошолорду дагы. Анан бул кунандын баасы канча болду экен? Биз сиздер менен чогуу көрөбүз. Азына чатка аяктарын сиздерге көргөзөйүн туугандар. Бери басылып койчу бери. Мына туугандар, көрүңүздөр. Эгерде тору кунан жаккан болсо, чалып Медет акеден баасын четишип туугандар алсаңыздар болот. Чуркашында айып жок экен. О, жыяны бар. Парылдап кеткенин караңыздар. Бул жакка өтөлү, а? Бир чабып капталдан көргөзөлү, а? Өтө берчи. Мынакей достор. Медет аке, эми бунун баасын канча деп атасыз? Бунун аягы да аябай жеңил. Жеңилби? Мисалы бир адам алган болсо, жакшы ат болуп берет иншалла. Иншалла, Кудай кааласа. Аттын турушун. Аттын турушу күчтүү. Кунан деп ойлобойт да бунучу. Ооба. Мен деле ойлогом бул бышты же жаңасы депчи. Бул баасына 300 миңге койдук. 300 миң сом. Ошондо 3,5 миң доллар болот. 3,5 миң доллар болуп калат экен, а? Мынакей туугандар, 300 миң сомго ушул болгону кунан коюлду туугандар. Дагы келечеги алдыда дем турабы? Ооба. Жооштугу кандай? Жоош, мен отпай кеңирлик. Болду, ошол эле жетиштүү болот. Анда бүгүнкү чыгарылган 6 атты силерге тартып көргөзүп бердик туугандар. Аттар жаккан болсо, сайапкердин видеосуна бир класс басып туугандар. Видео менен бөлүшө кетсеңиздер болот. Мына көкүрөк тарабында бир сыр алайын. Тишин көргөзүп коеюн. Болду. Жазга бышты да, кунандан өттү. Жазга бышты. Бул кунандан өткөндөн кийин тиш сүрө баштайт да жылкылар. Ошондо бир тиш боюнча да бир күнү бир жакшы маалымат берип кетсеңиз, а? Макул. Ошентип тиш боюнча сурагандар көп болуп атат да. Анда бүгүнкү чыгарылышта соңуна чыгарайлы таксыр бир сөздөрүңүз болсо айтып калсаңыз. Кандай сөздөр бар? Элдерге каалоо тилекпи же? Каалоо тилек эми биздин биринчи Кыргызстанга береке тилек тилейли. Мына биринчи ажообуз дагы алыптыр. Эми бизге ажообуз элдин кызматын, элдин көйгөйүн бардыгы Кыргызстанды көтөргөн ажоодон болсун. Ал менен бирге
Садыр Нуркожоевду куттап кетебиз. Эл канча деген эл канча камкордук кылды ушул кишиге. Ишеничти жүрөгү менен берди. Ушул киши биздин элди Кыргызстанды көтөрүп беришине дайым ишеним менен берди бардыгы. Тилеймин. Бала чакасына канча деген көйгөйдү өткөрдү башынан. Эл бар экен. Эл бартта болот, Кудай кааласа. Ошо элдин ишеничин аткарып берсин деп тилейбиз биз ошо. Анан экинчиден ошо айтып аттым го мен 2 точка ачтым деп. 2 точка ачканым көрдүңөр. Ал жактан дагы да жетпей калды, ал жактан көбүчө. Эми ким көңүлүнө жаккан атталат да, тайдабат. Анан бул жактан да даярдадык, чыгардык. Эми ким кандай ойлойт? Негизи качество жакшы жылкы кымбат болот да. Анан биз эми колдон келишинче арзан алганды арзан койдук, кымбат алганды кымбат койдук. Мүмкүн болушунча аракет кылып атабыз арзаныраак алгангачы. Элге несине чөнтөгүнө оор келбесин деп. Эми ал ат саткан адам дагы ал дагы өзүнүн калоосун сатат да. Ага да карашыбыз керек. Анан булар Россиядан келгендерди көрдүңөр бардыгын. Жакшы жылкылар чыкты деп эле ойлоп атам. Өзүңүзгө жагат. Мага жаккан үчүн алдыңыз. Жакпаса албайт элем. Главный ден соолугу, бутугу таза, мүчөлөрү жакшы жылкылар да. Эми ким кандай комментарий жазат, кандай Алла өзүнө хидият берсин жүрөгүнө. Анан ошол, анан дагы күтүп атышат, бишкектен да качан чыгарасыз дейт. Алла насип кылса, кийинки неделе чыгарганга аракет кылабыз иншалла. Бул кааласа. Ошо азыр күтүп атышат, бишкектен дагы чыгарсаңыз көрөлү депчи. Анан эгерде бул жактан жатырган болсо, ал эч кандай көйгөй жок. Бишкекке болсо, Бишкекке, Казакстан болсо, Казакстанга, Тажикстан болсо, Тажикстанга, Кыргызстан, Өзбекстан, Өзбекстанга баарын тастап кылып беребиз иншалла. Алар жардам беребиз биз. Менден ким жылкы алган болсо, мен баардык жагына колуман келишинче жардам берип, өткөрүп колдой берген аракет кылам. Рахмат таксыр. Анан элдерге не демекчимин, тынч болуңуздар. Иншалла жакшылыкта жолугушайлы. Канча деген адамдар дуа кылып, куттуктап, кечээ чыккандан кийин зона кылып кутташты. Баарын Алла ыраазы болсун. Биз эл мененбиз, элден көтөрүлүп кетпейбиз. Менин каретим ошондой. Алладан тилейм, элге иман бер, элге тынччылык бер, арасында бизге да бер депчи. Рахмат таксыр анда. Ишиңизге ийгилик сиздин дагы. Ассаламу алейкум, рахматтуллахи баракатух. Чоң рахмат. Мынакей туугандар, көрдүңүздөр, аттар жаккан болсо класс басып биздин каналга катталып кетсеңиздер болот.